Жалал Абад шаарында кызамык оорусунан улам 2 мектеп карантинге жабылды. Окуучулар арасында аталган илдет күч алуусуна бөгөт коюу максатында шаардагы номер 2 жана номер 7 мектептер онлайн режиминде окутууга өтүштү. Ошол мектептерде балдар арасында кызамык оорусу болгондугуна байланыштуу бул оору башка балдарга таркабаанын алдын алуу, балдардын ден соолугуна кам көрүү максаттарында аралыктан окутуу уюштурулду. Негизи ушул 7 мектеп, анан 2 мектепте эле көп учур катталган. Башка мектептерде катталбай атабы же кандай болот? Күн сайын биз атайын штаб бар. Штабтын уюштуруусуна ылайык ар бир мектептен күн сайын алып турабыз балдардын оорусуна. Ушул мектептерден кызамык оорусу бар балдар катталгандыгы үчүн ошол жогоруда айтып өтүлгөн комиссиянын чечимине ылайык аралыктан жиберилди. Жалал Абадта акыркы 4 айда кызамык оорусу тездик менен өсүүдө. Оорунун баштапкы белгилери кадимки сасык тумоо сыяктуу болгондуктан ата-энелер жакшы маани бербей калууда дейт дарыгерлер. Оору чындыгында эле көчүп күч алып атат. Биз эгер июлдун 1-нен баштап өзүнчө болуп бөлүнүп баштаган болсок, ошол учурдан бери эле катталып келе жатат, бирок акыркы учурларда бул көбөйдү. Анткени бул оору өзү аба аркылуу жуга турган тез тароочу оорулардын катарына кирет. Ошондуктан буну убагында карантин кылып, изоляция кылып бейтаптарды дарылабасак, баланы, оорукчан баланы көчөгө алып чыкканда канча балдарга контакт болуп, ошонун негизинен эле жугуп, тарап көбөйүп жатат. Дарыгерлердин айтымында кызамык оорусунун көп катталышы убагында эмдөөдөн өтпөгөндүгүндө дейт. Айрым ата-энелер диний көз караш менен эмдөөдөн баш тартышат. Мындан улам жаш балдардын иммунитети ооруга каршы күрөшө албай жаткандыгы айтылууда. Жаш балдар болуп атат, басымдуу бөлүгү, жаш балдардан дагы 1 жашка чейинкилер көп ооруп атат. Бунун негизги себеби бул ушул прививка убагында эмдөөдөн өтпөгөн энелерден туулган балдар болуп атат. Эгер энелер убагында ошо прививка алган болгон болсо, эненин сүтү менен балага даяр иммунитет бармак дагы 1 жашка чейин оорубаш керек болчу. Бирок ошо энелер албагандыгынан байланыштуу азыр ошо 1 жашка чейин балдардын көбүрөөк ооруган басымдуулук кылып атат. Жалал Абад шаарынын баш имам хатиби мындай көз караштар туура эместигин айтат. Динде да ден соолукка кам көрүү керектиги белгиленген. Ал эми эмдөөдөн баш тарткандардын көпчүлүгү вакцинанын курамынан күмөн санашат экен. Ага ылайык вакцинанын курамында эмне камтылганын ачык көргөзүлсө туура болмок дейт Жунус Ажи Исмаилов. Ар бир иштин өзүнүн кесиби бар. Мисалы медицинанын эмне кереги бар эле анда эгерде биз ооруганда медицинага барып кайрылбасак. Макул диндеги адамдар деле болсун. Алар ооруганда бүгүнкү күндө доктурга барбай койгон жери жок. Бардыгы доктурга барат. Доктурдан барып алар өздөрүнүн леченияларын алат. Бул ошол кээ бир адамдардын вакцинацияда ошол кошулмаларында чочконун кошулмалары бар экен, же башка бир нерселер бар экен деген кооптонуу менен ошондой деп албай аткандар болуп калып атат да. Ошого вакцинацияны берип аткан учурда дагы ошо мамлекет тараптанбы же ошо медиктердин тарабынанбы бул вакцинациянын курамында мына нерселер бар. Ушул нерселер бар. Бунун эч кандай баягы дин карманган адамдарга зыяны жок деген бир нерсени айтып койсо дагы, ошондо дагы жакшы болот эле го деген ойдомун да. Акыркы маалыматтарга ылайык Жалал Абад шаарында учурда 144 адам кызамык оорусуна чалдыккан. Дарыгерлер оорунун белгилери аныкталган бейтаптарды коомчулук менен байланышпай, үй бүлөлүк дарыгерлердин көзөмөлүндө болууга чакырат.